Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Токтогул Какчыкеев, коопсуздук маселелери боюнча эксперт, саясаттануучу жана аскери ардагерлердин аскер коопсуздук кызматынын ардагерлер уюмунун төрагасы да Кыргызстандын. Ушундай нерседе рахмат сизге ишемби күнү убакыт таап келгениңиз үчүн. Бүгүн биз аптада өтүп бараткан аптада болгон окуялардын негизгилерин талдап, кандай эмне болгонун талдаганга аракет кылабыз. Мен жаңылыктарды 3 топко бөлүп алдым, жазып алдым. Азыр биринчи топтогу жаңылыктарды окуп көрөйүн. 2-4 декабрда президент Садыр Жапаров Түштүк Кореяда болуп, президент Юн Сок Йөл менен кездешип, дагы башка жолугушууларды өткөрдү жана бизнес форумга катышты. Дал ошол убакта 3 декабрда Юн Сок Йөл Түштүк Кореяда аскери абал киргизди. Кемпир-абад иши боюнча айыпталгандарды 14 июнда актаган сот Марат Сыдыковдун кызматтан чегинүү тууралуу арызын президент Садыр Жапаров 1 декабрда канааттандырган жок. Жогорку кеңеш 5 декабрда жала жабуу боюнча мыйзамды 2 окууда кабыл алды. Эми жеке адамдар 20 000, ал эми уюмдар 65 000 сом айып пул төлөөгө кесилиши мүмкүн. Эгер жала жапканы аныкталса, далилденсе сотто. Жогорку кеңеш Равшанбек Сабировдун эмгек министри болуусуна макулдугун берди. Ал буга чейин эле ал 2011-2012 жылдары ушул эле министрликти башкарган. Белгилүү ишкер Имамидин Ташев 6 декабрда экинчи жолу өз өмүрүн өзү кыюуга аракет жасады. Биринчи андай окуя 30 октябрда болгон. Мамлекет төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деп Ташев, даярданган деп Ташев апрелде кармалган. 6 декабрда Өзгөндө айланма жолдун ачылышы болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров дагы катышты. Туулган күнүндө барып, ошол жака Өзгөнгө барып катышты. Ушулардын ичинен жана чет өлкөлүк визит жөнүндө кандай деп ойлойсуз? Корея биз үчүн үлгүбү? Илгери падыша доорунда орус өкмөтүнүн тышкы иштер министри граф Головин деген ушу деңизди саякаттап жүрүп, Кореяга келип, жана ошо түштүк чыгыштагы элдерди салыштырганда Корея эли Кытайга, Вьетнамга жана ошо Японго ошол жерде келдим бирөөнө окшобойт. Бул биздин ошо Сахалин, Дальний Востокто жашаган элдерден деп айтканда, эмгекчил, кайраттуу өтө эл деген. Азыр болсо, азыркы доордо болсо, Кореялар дайым 2 дүйнөлүк согушта Япондун оккупациясында болгон, аябай кордукту көргөн, кореецтерди Япон аралдарына алып барып заводдорду иштеткен. Бүгүнкү күндө 400-500 миң кореецтер азыр Жапонияда жашайт, бирок анын бирөө дагы Япондун Атул деген паспортун берген эмес, бербейт. Корея болуп ошол жерде иштесе дагы Кореянын жараны болуп эсептелет. Бирок Жапонияда жашашат, жараны, бирок паспорт албайт, бербейт. Япондордун бир гана эмесинде бул паспортунда чет элден келген кишиге граждандыкты берген. Бул монгол спортсмени, сумонун чемпиону ошого берген. Калгандарда берген жок. Сумо япондордун өзүңөр билесиңер, аябай сыйлаган ардактуу күрөшүү болуп эсептелет. Эми бүгүнкү күндө биз Кореяны алчу болсок, Түштүк Кореяны алчу болсок, биз элдин алдында айта алабыз. Мына мисалга мен маалында аскерди окууда окуп жүргөндө кийин байкап жүрдүм эле, Кореяда много профилдүү чоң концерн бар, Hyundai деген, Hyundai. Ал бүгүнкү күндө аскердик курал, аскердик куралдын ичинен бронетанковый техника, артиллерия, ошол эле самолеттор, учактар, дрондор, ошонун баарын жасайт. Бул аябай чоң, ири техникалык жабдылган завод болуп эсептелет. Ошондуктан биз айта алабыз, бүгүнкү күндө биздин жетекчибиз Түштүк Кореяга мамилебиз түзүк болгондон кийин бизге бүгүнкү күндө президенттин айткан мурунку программаларынын биринде айтылган, биз өзүбүздүн
заводторду, промышленность деген текке кирген ошонун жаңы курабыз, жаңы технологияларды алып келебиз. Биз бөлөк элдерден кем эмес, тең чамалаш мындай чарбачылыкты өткөзөбүз деген. Ошондуктан барган жеринде барлык договор кеңештин баары тең ушул багытта болуп атат да. Эми өзүңөр билесиңер, ар бирибиздин Samsung, Түштүк Кореянын көрүнүктүү заводу, ал илимий технологиялык бийиктикти көрсөтүп атат. Биз ошондой жолго баргыбыз келгенден кийин, программа айтылгандан кийин, президент өз курамы менен барып, ал жерде болуп аткан чатактарга көңүл бурулбай, өзүнүн милдетин аткарып, аман эсен кайра келди. Бул өтө керектүү багыттагы сапар деп койсо болот. Биз келишимизде ушул технологиялык карым-катнаштык каралган. Бардык мүмкүн болгон нерселерден үйрөнүп, тартып, эгерде алар кааласа, Кыргызстанга инвестиция жасатып келсе, инвестиция кайсы өлкө болбосун жакшы да. Бул туура нерсе. Мына бүгүнкү күндө Кореянын танктарын Европа сатып алып атат, Америка сатып алып атат. Жетишкендиктин бири да, технологиянын жетишкендиктин бириги. Мурун айтчу да, танкты немистер чыгарат, орустар чыгарат, анан англичандар чыгарат деп. Азыр мына Түштүк Корея чыгарып атат. Демек, өнүккөндүн белгиси ошондо болуп атат. Биз да ошолордун өнөр жайын, ошолордун технологиясын, илимин алууга кызыктар болуп атабыз. Бул туура нерсе, аны жасаш керек. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın aldığında Germaniya Çekya'nı basıp almadı öyle. Yani Sudet jagынан ошол жакта шаар бар. Шкода деген завод танки чыгарчууда. Эң жакшы танкилерди ошо чектер чыгарчу. Ошон үчүн алган да. Алардын өндүрүшүн багындырып Германия үчүн иштетиш үчүн. Мурдагы жанагы Австро-Венгрия империясында дагы Чехия эң өнүккөн, өндүрүшү өнүккөн бөлүгү болгон империянын. Ошол сыяктуу кичинекей эле өлкө жасай алат экен да. Абдан жогорку деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде нерсени. Эми Түштүк Корея 10 ири мамлекеттердин ичине кирет. Да. Ири мамлекеттердин, бул чарбачылык жагынан, экономика жагынан Америка жана 8-7 күчтүү мамлекет, анан 20 мамлекет ошонун ичинде 10дун ичине Түштүк Корея кирет. Демек, өнүккөндүгү далил болуп атат, өнүккөндүгү көрүнүп атат, өнүккөндүгү эл аралык рынокто байкалып атат, конкуренттик иште дагы артыкчылыгын көрсөтүп атат. Демек, биз дин саясатка, өнөр жайды курууга Кореянын жолу бизге да кереги тиет деген ой болот, жана ошону ишке ашырыш керек. Нефтиси жок, газы жок, жанагыдай өндүрүш бир алтын уран дегени жок. Бирок карагылычы андай. Японияда ошондой болуп атпайбы? Окшош абалда. Силер билесиңер, биздин эгемендикке чыккан жылдан кийин, ошо биринчи 10 жылдыктын ичинде Түштүк Кореядан келип, биздин тоодогу таштарды килейген таштарды ошону тияка салып кетип, ошол жерге койдурчу да, сурасың, эмне силерде таш жок, жакын жерде таш жокпу десек, жок. Бул жер ыйык жер. Бул жер ыйык жер, кыргыздар жашаган жер. Бийик тоо, Тянь-Шань тоосу, азыр Ала тоо, ошонун баары тең ыйык жер. Биздин ата тегибиз ушул жактан тараган деген сөздү айтканын уккам мен. Жөнөкөй бизнесмендер келип тилтеген таштарды ошо платформага салып, ошол жака ташып кеткенин көргөнбүз. Интересно, кызык. Кызык. Жаңылыктардын экинчи тобуна өтөлү. Мен окуп берейин экинчи топтун жаңылыктарын. 5 декабрда Жогорку Кеңеште коррупция каршы күрөштү катаалдантуу боюнча жаңы мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Ал мыйзам долбоорун сунуштап жатып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коррупциядан күнөөлөнгөн бир дагы сот, прокурор же тартип коргоо органдарынын кызматкери абакка отурбаганын белгиледи. Алар баары айып төлөп коюп, жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатат деп билдирди. Эми мындан ары эгерде жанагы мыйзамдар кабыл алынса, алар сөзсүз абакка отуруш керек дегендей
болуп жатат. 5 декабрда саалык кызматынын жетекчисинин ордун басары Исламбек Кыдыргычев, эртеси 6 декабрда кечээ күнү ал кызматтын төрагасы Алтынбек Абдывапов УКМК тарабынан кармалды. Ошол эле 5 декабрда эсеп палатасынын 3 кызматкери кармалды. Алар туруктуу коррупциялык схема түзүп алып, аны иштетип жүргөн деп күнөөлөнүүдө. 4 декабрда Ош облусунда бажы кызматында ар башка деңгээлде иштеген 6 адам УКМК тарабынан кармалды. 3 декабрда Бишкекте адам укуктары боюнча Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалы башталды. Ал бүгүн мына 7 декабрда аяктап жатат. Азыр биз эфирге чыгып атканда алардын дагы эмеси болуп атат да, церемониясы бүтүрүү. Ушулардын ичинен коррупция менен күрөш кандай деп ойлойсуз? Кандай деңгээлде болуп атат азыр? Эми коррупция менен алек болгон президент мына бүгүнкү күнгө чейинки мурун иштеген президенттин баары тең ушул сөздү айткан. Ачык айткан Атамбаев болду, ал болсо айткан коррупция мамлекеттин коопсуздугуна каршы келип атат. Мамлекетти жоготчу агым коррупция деп айткан. Эми ал сөз бойдон калды. Мына Садыр Нуркожоевич болсо өзүнүн сөзүндө да айткан, биз мамлекетти өндүрүш үчүн таза мамлекет курушубуз керек. Мына ошого тоскоолдук болгон коррупция деген сөздү айткан. Эми ал айтылган сөз бүгүн Ташиев Камчыбек жасаган иштер ошол айтылган сөздү ишке ашыргандай болуп атат да. Эми коррупция деген эмне? Коррупция деген бул капитализмдин доорунда өнүккөн нерсе, бүткүл дүйнөдө бар коррупция. Эң эле чоң коррупция Японияда болгон 60-70 жылдарда америкалык F-4 Phantom деген истребительдер өтпөй өзүнүн техникалык параметри начар болгондугуна карабай, ошондон 100дөн ашык ушу Phantomду Япондун куралдуу күчтөрүнө сатып алынган. $100 миллион кийин чыгып, алар соттолуп камалып кеткен. Бул премьер-министр Япондордун соттолгондору, өздөрү япондор, ошону метилген. Мына ушундай нерселер боло берет. А эми бизде өнүгүп келаткан жаш мамлекетпиз. Япондордуку 100дөгөн, 200 миңдеген тарыхы бар. Калыптанып калган саясаты бар. Биз болсо мына булай бурса 32 жылдан бери эле өзүбүздүн тагдырыбызга, өзүбүздүн жашообузга өзүбүз ээ болуп калдык. Мына ошол ээ болуп эгемендикке чыккан жылдардан баштап бизде жаңжалдар көп болду. Паракорлук жагынан, ошо коррупция жагынан. Жогорку кеңештен депутаттар камалды, коррупциянын негизинде. Өкмөттөн камалды, коррупциянын негизинде. Таможня болсо бул өзүнчө эле коррупциянын уюгу болуп калды, Матраимов мисалга. Мына ошондуктан президенттин жанакы максаты биз башкаруу, мыйзам чыгаруу, сот системасындагы кызматкерлерди искеп, арасындагы коррупционерлерди тазаламайынча өнүгүү жолубузга тоскоолдук болуп атат деген сөз айтылып атат. Ошондуктан Ореки болуп аткан камалгандардын баары тең көрүнүп атат. Эмне үчүн ошону ишенип, президент ишенип, ошону парламент ишенип, анан ошол ишке койсо, жанакындай иштин баарын түзүп алып туруп, элдин ырыскысына шек келтирип, казына толбой, казынага келчү акчаны өзүлөрүнө алып алып, анан ошондой болгон нерселердин баарын тең уюшкан түрдө паракорчулук түзүлгөндүктөн, анын баары тең баягы орустардын бир жакшы сөзү бар. Тотально, жалпы жетекчи кызматкерлердин баары налоговыйды камалып атат. Ошондой эле бүтпөгөн чырлар камалгандар баягы эле таможенный инспекцияда дагы болуп атат. Демек, айтышыбыз керек, өкмөт мамлекетибиз койгон максатына аёсуз ишке киришти десек туура келет. Бирок бир нерсени эстен чыгарбаш керек. Болуп аткан камоолор, соттолуу иштери, ошонун баары тең түздөн түз баш прокуратурабыз карап турушу керек. Анткени мыйзамсыз иш ашып калчу болсо, эртеңки күнү чоң чатак айланат. Ошондуктан
закон деген закон, мыйзам деген мыйзам, мыйзамдын чегинен чыкпаш керек. Коррупция үчүн камайбы, же бөлөк кылмыш үчүн камайбы, таза мыйзамдын негизинде иш өткөзүүгө ошол камап аткан коопсуздук кызматы ушул закон менен ченеп, закон менен эсептеп, баягы 7 жолу өлчөп, 1 жолу кес деген мына ошондой болот. Анткени камоодо адамдын тагдырына балта чабылып атат, тамырына балта чабылып атат. Эми закондун проектисин мен деле окудум. Ал жерде айтылып атат, ошол камалган кишинин үй бүлөсү, бала бакырасы эч качан мамлекеттик кызматта иштебейт деп. Мындай норма Советтер Союзунда да болгон. Мындай норма азыр бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттарында да бар. Эми биз ошого жеткендигибиз баягы көрүп, иштин оңуна чыкпай аткандыгын көрүп, коррупциянын күч алганын көрүп, ошол кызыктар болуп, ошол мурунку закондорду, азыркы закондорду, демократиянын чордону болгон Американын закондорун ороп келгенде бирге бир жол менен күрөшүүгө гана болот, жанакындай нормаларды киргизгенде. Эми ошо болуп атат, көрөбүз. Бирок ал ишти аткарууга таза адамдар кириш керек. Таза адамдар. Чекистом может быть лишь тот человек, холодным умом, горячим сердцем и чистыми руками деп жазылып турат. Мына ушул норма дайыма эсте болушу керек. Дагы бир деп айтабыз. Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткандардын баары тең ички саясаттын эң негизги көрүнүштөрү болуп эсептелет. Эгерде биз конституция жазсак 4 түрдүү менчикти. Менчик, Кудай берген менчик. Ага кол тийгиз жолу бар. Болуш керек. Неприкосновенность. Ошондуктан менчик деген бүгүнкү күндө киши менчик, орто менчик, же болбосо кичи бизнес, орто бизнес, чоң бизнес деген айтып келе атпайбызбы? Ошо казына толтурчу ошолор да. Эми ошолордун иши ак таза болуш үчүн аларды көзөмөлдөгөн мамлекеттик органдар да таза адамдар иштеш керек. Мен өтө көңүлүмгө айнып калат. Вот президент 2 жолу айтты ошо жөнүндө. Мен ишенип ушундай мыкты жигит экен деп УНА комитетине өкмөттүн алдындагы койдум эле. Өз чөнтөгүмдөн айына пара албадың деп 2000 чөнтөгүнөн эмес, фонддон, президенттин фондунан ошо $2000 берип турдум эле. Эми карачы эмне кылгадың дейт. Эми ойлоп көрүңүзчү. Бул эмне деген адамдын наданчылыгы, абийирсиздиги, итчилиги. Кантип президент өз ишеним менен ушуну ишти оңдоп бер, ушуну жолго сал деп жиберсе, кылган иши ушу. Булар деле ошондой болуп атат я, салык кызматы деле. Андан бетер. Бул андан бетер. Булар деген кызматка турардын алдында ант беришкен. Элдин астына ант беришкен. Кыргызда ант бузар деген бар. Ант бузар деген бул душмандан жаман. Ант бузарларды илгери дарга асчу, казыкка отургузчу, башын кесчү, муздап салчу. Ал мурунку доордо болгон. Мурунку кылымдарда, орто кылымдарда болгон. Эми бизде андай нормаларды киргизүүгө болбойт дечи, мыкаачылык деп эсептелет. Ант берип атат да, парламентке келип ант берип атпайбы министрлер. Соттор ант берип атат, анан кайра өздөрү адилетсиз сот чечимдерин чыгарып атат. Ант берген адамдар. Эми туура айтасыз. Эми сот бийлигинде ошондой иштер болуп атса, сот бийлигинде адамдын тагдырын чечкен. Бу сот, көзөмөлдөө органы, прокуратура, жана күч структуралары ошонун баары тең ант беришет. Эми ант берип коюп туруп, жанакындай жолго түшкөндө мамлекетте, коомдукта ишеним, сезим өчө баштайт да. Баягы эле Итбай Чотбайдын баары кайра келди. Баягы эле, баягы былтыр мурдагы жыл кызматтан алып салды эле, кайра эле ошо ишке келди. Андан мурун айтып баш балтагын чыгарды эле, болбой эле кайра келди. Ошонун баарын көргөндө элдин баягы көз караштары, сезими, аң сезими өзгөрүлө баштайт. Болбогон нерсе экен, тим эле койгула, эмне кылса ошо кылсын деп коюшат. Демек, биз президент айткан ишти, жазып аткан ишти жөн эле телеканалдан айтып эметишти эмес. Бүгүнкү күндө айылдарга барып, айылдарга барып, ошол жердеги аксакал эл журтту чакырып, ошол жерге тирүү адамдын сөзү менен айтып, далилин келтирип, мына момундай болгондуктан айлабыз кеткенден боорекини моминтип камап атабыз деп. Анан
оңой эле микрофонду алып алып тигинтик мынтик десе эле Кудайдын күнү эле ошол болуп атпайбы? Далил деген керек. Элдин жүрөгүн уюткан сезим пайда болуш керек. Ишеним деген. Туура азыр иштеп атышат. Туура камап атышат. Андан ары эмне болот? Көрө жатарбыз. 3-чү топту окуйун. Мен 3-чү жаңылыктардын жума ичинде болуп өткөн окуялардын 3-чү тобун. 4 декабрда Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү жолуккандан кийин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасы такталып бүткөнүн жарыялады. Демек, эми жакында делимитация аяктаса, андан кийин уже жанагы маамуларды кое баштайт го демократия кылып, Өткөн аптада 28 ноябрда Астанада Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бийик жолугушуусу болуп өткөн. Анда уюмдагы төрагалык Кыргызстанга өттү. Эми келерки 25-жыл улуу жеңиштин 70 жылдыгы белгиленет жана Кыргызстанга туш келип атат ошол жеңиштин мааракесин өткөрүү. 4 декабрда Бишкекте кыргыз-казак өкмөт аралык кеңештин жыйыны болуп өттү. Ага Астанадан келген казак премьер-министри Олжас Бектенов дагы катышты. 20-жылдагы окуялардан кийин дайынсыз жоголгон УКМКнын мурдагы жетекчиси Орозбек Опумаев 2 декабрда кайра пайда болуп, 1 май райондук сотуна келип, 19-жылдагы Койташ окуясы боюнча ишке күбө катары катыша баштады. Жогорку кеңештин спикери Нурлан Шакиев 5 декабрда билдиргенге караганда курулуш тармагында 12% кошумча нарк салык киргизүүгө президент Садыр Жапаров каршы деп билдирди. 2 декабрда Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы болуп, Адилет партиясынын өкүлү Бекжан Үсөналиев шайланды. 3 декабрда болсо Кыргыз туусу гезитинин баш редактору болуп Алмаз Кулматов дайындалды. Ушулардын ичинен мына коопсуздук маселеси маанилүүгө, чек ара, анан жанагы ЖККУ уюму, ОДКБ деп орусча биз көнүп калдык айтып. Сиз өзүңүз коопсуздук боюнча экспертсиз. Кандай деп ойлойсуз? Эми мына биз 32 жылдан бери кансыраган, алсыраган проблема бул чек ара болчу. Жаркыраган балдарыбыз ал жерден каза тапты, шейит кетти, мекенимди коргойм деп. Мына ушундай абалга жеткенден кийин оба тышып, кагышып калгандан кийин бул маселени чечиш керек болчу. Мына чечебиз деген шарт, чечебиз деген ой ишке ашып атат десек болот, ишке ашты десек да болот. Анткени мына кече күнү мурда күнү бул Баткен облусундагы Карабактагы элдер кадимкидей өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, майрам сезимин камтыгандай болуп атышты. Мына эми биз тынч жашайбыз, кан төгүлбөйт деген. Ошол жерде жашаган эл ушундай баа берип атат. Бул борбор шаардагы эмес, ош жердеги азапты көргөн эл ошону айтып атат. Бул элдин ыраазычылыгы бизге дагы таандык. Биз дагы ошону каалаганбыз. Биз дагы ушул иш чечилсе экен деген жүргөнбүз. 1989 жылы Самаркандек деген айылда бир рота ОМОНдун кызматкерлери менен биз ошол маселени чечүүгө аракеттенип, кагышып кан төгүлбөсүн деп, ошол жерде Сок, Чарку, Варух деген 3 анклав бар болчу. Ошолорду тынчытып, суу жанагы гидросооруженияларын карап, ошол жерде 1 ай, 2 ай туруп калганбыз. Мына ошондо биз байкаганбыз. Ошондо 1989 жыл болгон. Ошол чатакты чечиш үчүн Тажикстандан Тажик компартиясынын биринчи секретары Махкамов келген, КГБнын председатели, соту менен. Биз жактан Медеткан Шеринкулович келген, биздин ички иштер министри, анан кийин ген прокурор менен ошол жерде ушул маселелер аябай чыңалып, аябай ушундай чекелешкенге чейин барып чечилген. Ошондо Медеткан Шеринкулович айткан, Какчыкеев, курал барбы дейт. Курал бар дедим. 2 согушка жетет десем, эгерде жанакындай опузалап кирчи болсо аткының. Медеткан Шеринкулович тирүү. Ошо киши Кадимкил аткын дедиби? Махкамовдун көзүнчө айтты. Токтогул Какчыкеевич эгер кирип келип опузаласа аткының деди. Биз
башында ошону көргөндөн кийин кийинкиси кадимкидей эле согуш болбоду. Эми ошону чечиш үчүн мына өкмөттүн орун басары Ташиев тияктан Тажикстандын председатель КГБсы мына ай сайын болбосо дагы 2 айда бирден кезигип, бирде Тажикстанда, бирде Кыргызстанда аябай кылдаттык менен бул маселе чечилип келди. Эми айтсак болот, иш оңунан чыкты. Тынччылык орноду. Бу тынччылык элдер айтат эмеспи? Жакшы согуштан көрөкчө жаман тынччылык керек деп. Тынччылык шарт ачылат элдин жашоосуна, эмгектин шарт ачылат. Анан өнүгүү деген ошондон башталат. Демек бүгүнкү күндөгү болгон окуялар Кыргыз тарыхында алтын тамга менен жазса болот. Кыргызстан 30 жылында ушул кайраттык менен, адамгерчилик сапат менен, келишим менен ишти аягына чыгарып, чек ара такталды деп. Жыртык чек арасы болгон мамлекет ал мамлекет эмес. Мамлекеттин чек арасы бүтүн болуш керек. Мына бүтүндүккө келдик. Демек бүгүнкү күндө биз айта алабыз, ыраазычылыгыбызды билдире алабыз коомчулук катары президентке, Ташиевке, КГБнын начальниги, Рахмоновго, анын кызматкерлерине. Биз ошол эле сөздү Тышкы иштер министрине айта алабыз. Ошол сөздү биз жогорку кеңешке айта алабыз. Анткени булардын баары тең ушул ишке колунан келишинче салымын салып, ишти аягына чыгарды десек болот. Демек, бүгүнкү күндө бул өтө чоң жеңиш, бул өтө чоң элге керектүү нерсе. Кытай менен эки келишим болгон 96-99 жылы. Анан Казакстан менен 2003 жылы бүттү окшойт. Анча мынча араздашуу болду, бирок бүттү. Эми мына жакында Өзбекстан менен чек ара бүттү, эми мына Тажикстан менен бүтүп атат. Бүтөр алдында болуп атат. Ошон үчүн 30 жылдан кийин араң чечилип атат мына чек ара. Эмне үчүн буга чейин чечиле албай келишкен? Бул чек ара өтө татаал нерсе. Өтө татаал нерсе. Анткени 1 сантиметр жер көзөмөлдө турат. Ошол жерде туулуп өскөн элдин. Бул биздики болчу. Тетиги таш ошол чек болчу. Орек арык дагы чек болчу. Бунун баары эмне үчүн жакка кетип калып атат деп. Анан ошондуктан ишендириш үчүн мына мен билишиме караганда чек ара падышалык доордон баштап ушул Совет доорундагы кийинки доордогу карталардын баары тең чыкты. Изилдебен карта калган жок. Мына ошону издетип биздин географтар, топографтар ошолордун баары тең ошого кунт коюп иштеп ошону ушул деңгээлге алып келген деген өтө оор, татаал иш болгон. Бирок ага чыдамкайлык, ага кайрат керек болчу. Биздин мамлекет кызматкерлерибиз ошол чыдамкайлыкты, ошол сапаттуу ишти аткарууга, сылыктыкты, адамгерчиликти дос сезими менен ушуга жеттик десек туура болот. Мурда такталбай жүргөндө кээ бир жана жер тилкелерин сатып жиберип, башка өлкөнүн жарандарына аналар ал жерди ээлеп алып эле анан бул биздин жер илгертен биздин жер болчу деп эле жакында эле сатып алганын карабай. Жана орусча ползучая аннексия деген сыяктуу, экспансия дегендей болуп келгенде. Мен баягы Ошто 89-жылында бир эле облус болчу да Ош деген. Анан ошондо биз ушул жер чатактуу көргөнбүз да. Ошол жерде башкармалар, биз жактагы башкармалар бул дың жер, буну иштете албайбыз деп эмгекчил өзбектерге берип коет экен да ошо бойдон аякка кетет экен. Баягы момолой чычкан кемигендей эле чек аранын акырында досчулук, тууганчылык менен эле бере берген экенбиз. Акырында биз көп жерлерди жоготуп койгон экенбиз. Мына ошону мына биздин жаңы президентибиз 2 жыл болду го. Ошондон берки кылган иштери мына ушундай даректүү деңгээлге жетип жакшы чечилди десек болот. Эми кан төгүлбөс жолго түшүп атабыз. Рахмат. Сизге бизде конокто Токтогул Какчыкеев болду, коопсуздук маселелери боюнча эксперт жана саясий серепчи. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды талдаганга аракет кылдык. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.